Кыргыз эли кийинүү маданиятына өзгөчө көңүл бурган. Кийимдер тоолуу элдин жашоо турмушуна, климаттык шартына ылайык келген. Улуттук кийимдер аврат жерлердин бардыгын жаап, шарият талаптарына толук жооп берген. Аялдардын кийими узун жана кенен келип, ат мингенде ачылып ыңгайсыздык жараткан эмес. Өзү кыргыздын биздин каадабыз, салтыбыз, үрп адатыбызда аябай жакшы нерселер өзү камтылган. Бул өтө исламга туура келген маселеси. Бул деген нерсе бизге ислам бүгүн эле келип калды, бүгүн эле түшүнүп калдык деген эместигиге далил болот. Биз кылымдарды карыткан кыргыз эли, мына апаларыбыз, чоң энелерибиз элечектерди кийип, мына жаш кыздарыбыз шөкөлөлөрдү кийгени ошол исламдагы көрсөтүлгөн талаптардын аткарылгандыгы болуп эсептелет да. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө эми ошол элечек кийген же шөкөлө кийген бир аз мындай бир жүргөн турганга оорураак келип калгандыктан ошону жоолук менен ошондой жеңилирээк баш кийим менен алмаштырып атса, анан аны бөйрөктөн шыйрак чыгарып эле ал бул хижаб, бул арабтын сөзү, арабтын термини, арабтын кийими деп мындай бир жактуу кылып кагып силкеш туура эмес болуп калат. Бул биздин ошо эзелтеден келаткан салтыбызда бар улуттук кийимибиз дагы ошо исламга ыңгайлашкан, исламга туура келген ошол авраттар, уят жерлер жабыла турган болгондо дагы мындай асты менен толук чогуу жабыла турган аябай сонун ушу элечек кийимдерибиз ушу эч кандай исламга каршы келбеген кийимдер. Энелерибиз элечекти жайы кышы бою башынан түшүрбөй, түгүл үй жумуштарын жасоодо да кийип жүрүшкөн. Элечек универсалдуу келип, көчүп конуп жүрүүдө көп пайдасын тийгизген. Мисалы көч маалында аялдар көз жарып калса, же кимдир бирөө жарадар болсо элечектин ормолун колдонушкан. 20-кылымдын башынан тарта элечектин ордун жоолук элип, ал аялдардын негизги баш кийимине айланган. Улуу муундагылар ак жоолук салынса, кыз келиндер ачык түстөгү жоолуктарды колдонушкан. Жыйынтыктап айтсак, шариятка ылайык кийинүү улуттук баалуулуктарыбызга эч качан каршы келбейт.